بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum. Kashmir'den kelgen Tufail Fiyazdın sorusu var. Hazır WhatsApp'tan ele geldi. Qaysi birinchi kezekte turar? Adamgerchilikmi, je dinmi? Birinchi kezekte adamgerchilikmi, je dinmi degan so'rovga kelsek, bu men qaysi din jönündө aytып жатканыма жараша болот. Kээ bir dinler keyinchерээк kelişi mümkün. İslam'a kelsek, Müslüman birinci жақшы адам болбосо, жақшы Müslüman болбойт. Demek, İslam'da adamzattın bardıq жақтары камтылган. Demek, qaysı birinci orunda adamgerçilik bi je İslam bu? Деген суроону берсеңиz, İslam деп айтар элем. Анткени İslam adamzatты жана баарын камтыйт. Бул мектепти бүтүрүүнү каалайсызбы же университетти бүтүрүүнү каалайсызбы деген сыяктуу. Сиз университетти бүтүргөндөн кийин өтүп жаткан мектепте бүткөн болгону түшүнүктүү болот. Мектепти бүтпөстөн туруп университетти бүтүрүү мүмкүн эмес. Ошондуктан İslam öte жогору, ал адамзаттын бардык жактарын камтыйт. İslamda адамзатка каршы келген бир дагы окутуу жок. Эл ошондой деп ойлошу мүмкүн. Бирок бул өкүмдүн İslamda эмне үчүн жазылганынын логикалык себебин түшүнгөндөн кийин бүтүндөй адамзатка каршы келген İslamдын бир дагы окутуусу жок экенин түшүнөт. Демек, мен айтар элем, бул экөөнүн ортосунда, адамгерчилик менен İslamдын ортосунда албетте İslam биринчи орунда турат. Себеби бул Куранда ачык айтылган. 3. İbrahim сүрөсүнүн 19 ayatында Allah'tın алдында кабыл боло турган жалгыз дин İslam деп келген. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. أكبر الله أكبر. لا